Саламатсыздарбы, күндүзгү сааттарга алынган кабарлар менен тааныштырууну баштайбыз. Бишкектеги Фрунзе көчөсүндөгү мейманканадагы номерлердин биринен эркек киши менен 2 аялдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Свердлов райондук милициясынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык алардын денесинен кыйноонун белгилери байкалган эмес. Милиционер эркек кишинин өздүгүн аныктаган, ал 1984-жылы туулган жаран болуп чыккан. Учурда 2 аялдын өздүгү такталууда. Тергөө амалдары жүрүп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Президент Садыр Жапаров бүгүн апрель элдик революциясынын күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бүгүн апрель элдик революциясына 13 жыл толду. Жапаровдун айтымында Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы Аксы окуясы, март, апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп калды. Азаттыкты туу тутуп, ар дайым калыстыкка умтулган кыргыз эли бул окуяларда адилетсиз башкарууга караманча каршы туруп, чырмалышкан акыйкатсыз системаны алмаштырууга тикесинен тик турганын белгиледи. Тилекке каршы апрель элдик революциясынын баасы өтө кымбатка турду. 90-дой эр азаматыбыздын каны менен келди. Карапайым элдин азаттыгы үчүн күрөшкөн уулдарыбыздын жаркын элестери жүрөгүбүздө түбөлүккө жашай берет. Соңку тарыхыбыздагы бул окуялардан алынуучу эң башкы сабак адилет башкаруу менен элдин бакубат турмушун камсыз кылуу, деди президент. Бүгүн 7 апрелде апрель инкылабына 13 жыл толду. 2010 жылы ушул күнү эл мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккан. Анда 100гө жакын киши набыт болгон. Ал эми 500дөн ашуун жаран ар кандай жаракат алган. Акыркы элдин күчү менен Ак үйдүн имараты алынып, ошол кездеги президент Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен өлкөдөн качып кеткен. Төңкөрүштөн кийин Роза Отунбаева төрайымдык кылган убактылуу өкмөт түзүлгөн. Кийинки мамлекет башчы болгон Алмазбек Атамбаев 2010 жылдын декабрында 7 апрелде жаңы майрам элдик апрель революциясынын күнү катары бекиткен. 2016 жылы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, ага ылайык элдик апрель революциясы жумуш күн эмес деп жарыяланган. Бишкекте коррупцияга каршы элдик кызмат коомдук бирикмесинин төрагасы акча алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек шаардык прокуратурасы Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте коррупцияга каршы элдик кыймыл коомдук бирикмесинин төрагасы 100 000 сом алып жаткан жеринен колго түшүргөн. Шектүүнү өзүн мамлекеттик органдын кызматкери катары тааныштырып, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын кароосунда жаткан кылмыш иши боюнча маселелерди чечип берем деп жарандан акча сураган. Тергөөнүн жүрүшүндө жаран буга чейин 200 000 сом алганы жана иш козгоону токтотууга көмөк көрсөткөнү үчүн кошумча $4000 талап кылганы аныкталган. Учурда бул иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Мурдагы билим берүү жана эли министри Алмазбек Бейшеналиевге козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы Марал радиосуна тастыктады. Маалыматка караганда Бейшеналиевдин иши 18 апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Мурдагы билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев былтыр 29 сентябрда Бишкек шаарынын аймагында атайын иликтөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда кармалган. Андан соң анын жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, тергөө амалдарынын жүрүшүндө ал ыктыярдуу түрдө 37 500 акш долларын бергени аныкталган. Андан кийин Алмазбек Бейшеналиев 62 500 акш доллары өлчөмүндө пара түрүндө алынган акчанын калган бөлүгүн өз ыктыяры менен кайтарып бергени кабарланган. Тергөөнүн жүрүшүндө келтирилген зыяндын ордун толук толтурулганы, анын өнөкөт ооруларга чалдыкканы жана башка себептерден улам үй камагына чыгарылган. Тажик тараптын кол салуусунан Баткенде жабыр тарткан ишкерлерге зыяндын ордун толтуруу максатында быйыл республикалык бюджеттен 90,3 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ведомство Баткен шаарында, Баткен жана Лейлек райондорунда 75 ишкер менен кредиттик келишим түзгөнгө жетишкен. Азыркы учурда калган ишкерлер менен кредиттик каражат берүү максатында белгиленген иштер жүргүзүлүп жатат. Финансы министрлиги жалпысынан 212 субъект менен иш алып барууда.
Дыйкандар үчүн каралган жеңил кредиттерге эл жетпей жатабы? Жогорку Кеңештин депутаты пайызы төмөн насыялар дыйкандарга эмес, байларга берилип, арзандатылган кредиттерди алуу кыйын болуп жатканын парламентте көтөрдү. Жазгы талаа иштери кызуу башталган мезгилде насыя алууда кезек күтүүлөр көп экенин дыйкандар айтса, айрымдары быйылкы жылы кредит жеңил шартта берилгенине ыраазы. Агрардык тармакка берилген насыяга биздин телетоп кызыгып көрдү. 1 гектардан ашуун жерге клубника эгип, көп жылдан бери дыйканчылык менен алектенген Мелис Кадыров жеңилдетилген насыя алуу үчүн банктарга кайрылган. 2 күн мурун шаардагы банктардын бирине барганда дыйкандар үчүн арзандатылган кредит калбай калганын уккан. Мындан улам дыйкан 20%дан үстөгү көп кредит алууга аргасыз болдум дейт. Жаз мезгилиндеги айдап себүүгө көпчүлүк дыйкандарда каражат тартыш болуп жатканын дагы билдирди. Арзандатылган проценти боюнча акча алайын деп РСК банкка бардым эле. Ошол экинчи этажына чыгып, ошол жерде консультация алайын деп барсам, консультацияда ошол жерде көрсөтүлдү бирөөнү. Андан сурасак, ошо арзандатылган процент акчасы түгөп калды деп айтты да. Анан мени ошол наркы неме жака башка филиалына өтүп көрүңүз, ошол жакта болсо керек. Айыл банкка, РСК ошол Оски районундагы РСК банкка барып өтүп көрүңүз деди. Мен аяка өтпөдүм, Айыл банкка бардык. Айыл банкка мен барганыбызда өчүрт экен аябай. Азыркы убакытта ошол үлүш жериме клубника жерин даярдап атамын. Эгер ошол арзандатылган акчаларды берсе, биз деле ошол көбүрөөк кылып эгин кылмакпыз. Билбейм, мисалы биз азыр 20%тен жогорудан алып атабыз да, биз азыр проценттичи жөнөкөй башка банктарданчы. Ал эми Сыражидин Токторгазиев үстөгү арзан насыяны алуу шарты жеңил дегенин айтат. Документ иштерине 1 жума убакыт талап кылынып, мал чарбачылыгы үчүн 5,5 миллион каражатты алуу алдында турат. Алгачкы жолу мамлекеттик арзан кредитке жеткен фермер каражаттын үстөк көлөмү төмөн экендигине ыраазы. Кредит алуу жолу жакшы болуп калыптыр, мурунка караганда. Жардамы жакшы, тез убакытта болуп атат. Бир аптага жетпей эле решение чыгып, ошол азыр бүгүн алуунун астында турам. 500 миң алам. Ошо мал чарбасына. Булардын эң жакшысы ошол 6 айлык каникулу бар экен. Ошо 6 айга дейин процентин төгүп барат экен. 6 айдан анан суммасын кошуп төгөт экенбиз. Парламенттин бүгүнкү жыйынында депутаттар айыл чарбасына арналган насыялар даректүү жетпей мурунку система менен гана берилип жатканын айтып чыгышты. Эл өкүлдөрү кредитти бул мезгилге чейин дыйкандар алышпаганын айтып, арзан насыя алуу өтө татаал болуп жатканын билдиришкен. Мындан улам 6% айыл чарба кредитин жалпы берилбесе элге жарыя кылбай эле коюуну сунушташкан. 6% кредитти берип атабыз деп атабыз, бирок элге жетпей атат да. Ушул баягыларды алып алды деп, мен баягы иштеп жүргөндөр билет экен да жолун. Ошолорго эле нааразы болуп атышат да. Карапайым элге жеткирүүнүн жолун издешибиз керек болуп атат. 6% кредиттин болбосо муну жөн эле коюш керек. Элди ызычы кылып экиге бөлбөй элечи. Бу 6%ды бир өкмөт менен отуруп бир иш кылбайлы. Бул элге карапайым элдин катмарына жетсин, болбосо анда аны жарыя кылбай эле 6дан берип атабыз деп эле коюш керек да. Муну баягы эле бир мындай чоң көйгөй ушул болуп атат азырчы. Айыл чарба кредитин 6дан берип атасыңар, бирок элге жетпей атат деп. 15 марттан бери айыл жана мал чарба тармагына жылдык үстөгү 6%дык насыя бериле баштаган. Насыялоо мамлекеттик РСК жана айыл банктар аркылуу жүргүзүлүүдө. Бул арзан кредитти берүү үчүн РСК банктын Ош облусундагы башкармалыгына 284 миллион сом бөлүнгөн. Учурда 110 кардарга 54 миллион сом насыя таратылып, бөлүнгөн каражатка арыздар толугу менен кабыл алынганын билдиришти. Ошондой эле жеңилдетилген насыяны алууга калктын муктаждыгы көп дешет. Азыркы учурда кайрылып жаткан кардарлар аябай көп. Бизге бөлүнгөн сумманын бардыгына арыз кабыл алынган. Бул долбоор марттын 10-нан баштап ишке ашып баштады. Азыркы учурда биз ойлоп атабыз, апрелдин 15-лерине аяктарына жакын бүт акчабызды, Ош областка бөлүнгөн акчаны толук түрдө берип бүтөбүз. Суммасы быйыл долбоордо жөнөкөй мал чарбачылык менен иштейм деп алса, анда 500 миң сомго чейин беребиз. Эгер асыл тукум чарбасын өнүктүрөм десе, анда кардар 5 миллион сомго чейин ала алат. Талаачылыкка дагы 500 миң сом бир адамга. Эгер жанагы суу
дождевание деп коет, капельное дождевание деп алса, анда 5 миллион сомго чейин карап беребиз. Анын өздөрүнүн эмелери бар, шарттары. Айыл чарбасын каржылоо 11 долбоордун алкагында элеттеги фермер дыйкандарга 3 миллиард сомдук жеңилдетилген кредитке каражат бөлүнгөн. Бул сумма былтыркыга салыштырмалуу 1,6 миллиард сомго аз. Бул жылы арзан кредит берүү шарттары да өзгөргөн. Мурда элеттиктер каражатты 7 банк аркылуу алып келсе, эми Айыл банк менен РСК банктан гана алууга мүмкүн болот. Ошондой эле мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү категорияларына эле берилет. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө берүү токтотулган. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер акыркы сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Алдыда бүгүнкү күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Биз сиздер менен саат 15:00 кезигебиз. Ош ТВ телеканалынан алыстабай туруңуздар.